эсептейм мен. Мына ушул Кыргызстандагы өзгөрүүлөрдүн алдында 5 октябрдагы окуялардан кийин көпчүлүк эл ушул Садыр Жапаровдун бийлиги келсе, жаңы өкмөт келсе, ушул бир өзгөрүүлөр болот, ушул экономикалык саясий кырдаал бир аз жакшы жакка өзгөрөт деген үмүт байлады эле. Ошентип жаңы президентти да шайлашты эле. Азыр сиздин баамыңызда кандай? Ошол элдин үмүтү акталчудайбы? Эми азыр 2-3 айда эч нерсе өзгөртүш кыйын. Бирок анын баардыгы эле күтүп атат. Анын ичинде мен деле күтүп атам. Ушу өзгөрүүлөр болот деп. Эми 6 ай деп айтып атышат, 1 жыл деп айтып атышат, 3 жыл деп айтып атышат. Бирок биз мындай айткандай сыртта турбай биз чогуу жардам беришекпиз баардыгыбыз. Жөн эле Садыр Жапаровго эмес, негизи элге, мамлекетке сен өзүңө бир суроо беришет да. Биринчиденчи биз эмне жардам бере алабыз, биз эмне жасай алабыз, биз эмне аткара алабыз. Эң оңой эле болуп калды бүгүнкү күндө Facebook'та, Instagram'da комментарий жазып эле суроо берип эле оңой эле болуп калды. Бүгүнкү күндө баарыбыз жапа-тармак менен баарыбыз ушу мамлекетке жардам берели деген ойдобуз. Эгерде сени колдон келеби ишкерлик, колдон келишинче анда салык төлөп бер. Эгерде сени колдон келеби медицина жагынан, анда сен ушул медицина жагынан тейлөөнү күчөйтүп бер, акчалык жагынан. Эгерде башка дагы өндүрүштө иштегиң келип атабы, анда ошол жагынан сен иштеп, ал жагынан дагы салык жагынан, экономика жагынан, ал жагынан дагы жардам бергенге көмөк көрсөтүшөкпүз да. Эң оңой эле азыр критика эле болуп калды. Эң оңой бүгүнкү күндө. Мындай мен ачык айткандай, мен мисалы өмүр бою өндүрүштө иштеп келгем. Өндүрүш бул эмне? Өндүрүш жок нерседен кол менен жасап, товар кылып, товарды сатып, ал киреше тапкандан кийин сен жумушчу орунга, жумуш иштеп аткан кишиге ошо айлык төлөп бересиң. Айлык төлөгөндөн кийин аны өзүнүн үйүнө апарат. Үйүнө апаргандан кийин баласына берет. Мектеп, кийим-чечек, ушул баарын жасап берет да. Бүгүнкү күндө бизде эмне болуп атат? Мындай айткандай сөз көп, мындай айткандай жыйынтыксыз боштук деген сөз да. Мындай орусча айтканда пустота. Ошол пустота, ошол сөздүн көптүгү парламент жакта болуп атабы же президент Садыр Жапаровдун командасында болуп атабы? Жалпы бизден элибизде дагы көбүрөөк сөз болуп калды. Бүгүнкү күндө мындай айтсак, жашообуз Instagram, Facebook жалган маалымат бүгүнкү күндө утуп атат, туура маалымат, чындыкты утуп келатат да. Бүгүнкү күндө айткандай жалган жашоо менен эле, жалган маалыматтар менен жашап калдык да. Ошон үчүн баардыгыбыз биз биринчиден өзүбүздөн башташ керекпиз. Өзүбүздөн башташ керекпиз. Эми мына жакында референдум аркылуу жаңы конституция кабыл алынды. Ал күчүнө киргенден кийин эмне болот? Мисалы сиздердин тагдырыңыздар эмне болот? Ошол парламенттик система менен шайланып келген партиялардын, саясатчылардын келечеги эмне болот? Элдин келечеги эмне болот? Кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Эми ибрагим мындай айтып коелук, 10 жыл парламенттик башкарууда жашап келдик, бирок биздин менталитетке жарашабы же бул парламенттик системаны биз кабыл ала албай койдук окшойт. Баары биз президенттик башкарууга деле жашап келдик. Анткени парламент башкарууда болдук, партиялар келди, парламентке коалиция мындай кагаз жүзүнө түзүлдү, бирок президент айткан премьер-министрин дайындап атты, президент айткан министрлер дайындап атты, аким менен губернатордун ушунун баардыгы ушу президент аркылуу дайындалып атты. Ошон үчүн биз президент башкарууда жашап келгенбиз, мындай факт де факто айтканда. Ошон үчүн бүгүнкү күндө конституция так жазылган, так жазылып турат. Бүт жоопкерчиликти аткаруу бийлигинде мойнуна президент алат. Аткаруу бийлигинин башында президент турат деген бүт ушул мойнунда. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеште эмес, ушул жаңы конституция негизинде башка дагы бутак бийликтинде аларда эмес дагы ушул бүтүндөй президентте болот. Президентте болот, ошон үчүн ушул толугу менен социалдык, экономикалык, тышкы саясат, ички саясатта толугу менен жоопкерчилик президентте болот. Экинчи сурооңорго, биз азыр жаңы конституция кабыл алгандан кийин, кол койгондан кийин жаңы убактылуу өкмөт шайланат. Кийин биз жогорку кеңеш мыйзамдар, бир топ мыйзамдарды кабыл алып беребиз, өкмөт жөнүндө кабыл алып беребиз, жогорку кеңештин шайлоосу жөнүндө кабыл алып беребиз, жана башка сот системасы боюнча кабыл алып беребиз мыйзамдарды. Кийин жогорку кеңештин шайлоосун президент дайындайт,
ошондон кийин биз жогорку кеңештин шайлоосуна кетебиз. Ошол жогорку кеңештин кийинки элерки шайлоосуна чейинки азыркы парламенттин ролу эмне болот? Эми сиздер толук бойдон эле унчукпай отура бересиздерби, эмне кыласыздар эми? Азыркы учурда кантип ошол мамлекеттеги жанагы маанилүү маселелерге, олуттуу маселелердин чечилишине жардам бере аласыздар? Бүгүнкү күндө биз жаңы парламент келген чейин биз өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара беребиз. Бул толук кандуу, бул конституция жазылган норма. Бул биз деле Кыргызстанда эле эмес, бул бүтүндөй дүйнөдө ушу парламентаризмде, парламентте ушундай ыкма бар, ушундай мындай айтканда эреже бар. Жаңы парламент келмейинче эски парламент өзүнүн укуктарын аткара берет. Анткени вакуум болбош керек. Бийликсиз кырдаал болуп калбаш керек деген ойдобуз да. Азыр жаңы президент келди, жаңы конституция негизинде ал указдарды чыгарат. Указдарды чыгаргандан токтомдорду чыгарат, өзүнүн ылайыктуу токтомдорду чыгарат. Мына ушул указ менен токтомдордун негизинде кандай өзүнүн ылайыкта турмуш кете берет да. Биздин вазифабыз бүгүнкү күндө жаңы конституцияга ылайыктуу биз жаңы мыйзамдарды кабыл алып беришибиз. Азыркы учурдагы парламенттин мындай күчү кандай деңгээлде болуп атат? Мисалы, өкмөттү өзгөртүүгө, өкмөттүн составын өзгөртүүгө азыркы полномочиялары барбы азыркы моментте? Мисалы, кечээ күнү эле саламаттыкты сактоо министри уу коргошун жөнүндө маалымат жыйынын өткөрүп, аябай катуу сынга кабылды. Анын ичинде жогорку кеңештин бир комитети аны кызматтан кетирүү жөнүндө дагы сунуш берди премьер-министрге. Жогорку кеңештин ошого күчү жетеби бир министрди алууга, мисалы, же өкмөттүн ишин мындай түз багытка салууга мүмкүнчүлүктөрү барбы? Бүгүнкү иштеп аткан эски конституциянын негизинде өкмөттүн мүчөсүн парламент ала албайт. Түшүнүп да? Өкмөттүн бир мүчөсүн да парламент анын жумуштан ала албайт. Жаңы конституцияда парламент бир мүчөсүн дагы жумуштан ала алат деген норма бар жаңы конституцияда. Эски конституцияда бир эле норма бар, толук өкмөттү недоверие кылганга укугу бар. Недоверие. Эгерде ал недоверие өткөн болсо, анда президенттин укугу бар. Же парламенттин жыйынтыгын чечимин колго алып өкмөттү отставкага кетирет, же парламенттин чечимин жокко чыгарып өкмөттү кайрадан ушул иштей берет деген нормасы бар да. Ошон үчүн бул жерде парламенттин алсыздыгы мына ушул жерден жазылып калган. Бир өкмөттү да мүчөсүн ала албайт. Бүгүнкү күндө комитет саламаттык сактоо министрине недоверие боюнча чечим чыгарды, бирок чечим чыгарган кандай? Премьер-министрге сунуштама жиберди. Жумуштан алыңыз деп. Биздин парламентте койсо дагы биз өзүбүз парламент андай чечим чыгара албайбыз. Демек, ошол министрди жумуштан кетире албайт экенсиздер. Парламент эмес. Парламенттин укугу жок деп атпаймынбы сизге? Парламенттин ыйгарым укугу жок бир министрди жумуштан алганга. Сунуштама беришти депутаттар премьер-министрге. Премьер-министрдин укугу бар алганга. Негизи ошол саламаттык сактоо министринин ошол коомдук резонансты пайда кылган уу коргошунду мындай пресс-конференцияда ичкен аракеттерине сиз өзүңүз ушул саясатчы катары кандай баа бердиңиз? Мен ушул суроону экиге бөлүп жооп берип коеюн. уу коргошун боюнча бул эми мындай айтканда илгертен бери келаткан элдик медицина аркылуу дарыланып келген адамдар мен деле көп көрөм да. Биздин деле туугандарыбыз, жакындарыбыз деле колдон келген бул мындай элдик медицина аркылуу. Экинчи жагынан министр как саясатчы катары ал жоопту андай айтпаш керек эле. Ал башкача айтыш керек эле. Элдик медицинада ушундай дарылануу болуп атат деп айтып кетиш керек эле. Экинчи жагынан ал айтып кетиш керек эле. Биз ушул уу коргошундун кандай таасири бар экен биз клиникалык анализдерден кийин
жүргүзүп кийин биз сиздерге жарыя кылабыз деп мына ушул саясатчы катары ушундай айтыш керек эле. Түздөн түз ал жерде президентти бир аз туура эмес жагдайга алып келип койду. Ошон үчүн бул киши мындай айткандай бир аз же тажрыйбасы жокпу, ал бул жерде өтө этият болуш керек. Анткени бул жерде биздин улуттун ден соолугу, коопсуздугу мына ушул жагынан этият өзүн мындай туура жооп бергенге аракет жасаш керек. Демек сиз уу коргошунду жалпы колдонууга каршысыз, туурабы? Эми бул жерде клиникалык изилдөө болбогондон кийин биз азыр аны биз официалдуу түрдө биз жарыя кыла албайбыз буну. Экинчи маселе ушул окуя мисалы президент Садыр Жапаровдун командасы жөнүндө, кадрдык саясаты жөнүндө да маселени козгоду да. Сиздин оюңузча кандай болду? Ким козгоду? Мындай коомчулуктун ичинде кадрдык маселени, кадровый кризис дегендей маселелерди козгоду да. Азыр сиздин баамыңызда чын эле Кыргызстанды мына оор абалдан сүйрөп чыгып кете тургандай команда барбы азыркы бийликте? Мен эми баардыгы кадрлар туура эмес дайындалды деп айта албайм. 1-2 кадр чындыгында иштеп атканын мен байкап атам. Ал кадрлар саясатчылар. Негизи кадр ар бир кызматка келгенде ошол кызматта иштеп атып, анын кылган жумушунан жыйынтык чыгыш керек. Жыйынтык чыгыш керек. Мисалы, мына чек ара боюнча маселени айтайлык. Бул чек ара маселе боюнча өтө оор, катаал маселе да. Анан кийин бул жерде жоопкерчиликти алып, Өзбекстан менен Тажикстан орурап болот, бирок Өзбекстан кандай болсо дагы абдан жылыш жогору жагы кетти. Жыйынтык чыгып атат бүгүнкү күндө. Бир аз мына Кемпироват боюнча кичине спорлош болуп кетти, бирок кече барып көрсөттү. Бирок ошол негизинде эки президент, кийин комиссиянын төрагалары барып сүйлөшүп, жыйынтыкта чыгып атат. Ал чек ара маселе баарды коркот, бул чек ара маселеден. Эмне үчүн дегенде, бир аз 1 метрди берип койсоң, мына сен жерди саттың, элдин душманысың деп ушул сөздөн калгандан коркушат. Бирок бир адам жоопкерчиликти алып, ошонун жыйынтыгын чыгарыш керек да. Мына ошол жерде жыйынтыктар келип атат да. Башка жерден ачык айтканда башка жерде кайсы кадрларды дайындап атканын мен эми анча-мынча нааразы болот экенбиз. Ал жерде жөн эле отурушат, жыйынтыгы жок, же саясатчы эмес, же алдай көздө эмне кадам жасаш керек, эмне жумушту аткарыш керек. Адан баштадыңбы, Б менен жүргүз, башка тамга менен бүтүрүп, анан кийин жыйынтыкты чыгарыш керек да. Мына ошон кадрларды келиш керек, кадрларды алып келиш керек да. Бирок ошол чек ара маселесинде чечкиндүүлүк жасалып атат дегендей айтып атасыз. Бирок азыр Кемпироват боюнча жергиликтүү элден, айрым бир саясий күчтөрдөн нааразылыктар күчтүү болуп атпайбы? Сиз аны кандай ойлойсуз? Мындай суроо кылайлычы. Өзбекстан менен Кыргызстан чек арасында, ошо чек ара аймагында канча мындай ок атышуу, канча деген оор окуялар болду. Ошону каалайбызбы же биз тынчтыкта жашайбызбы? Вообще негизи келечекте биз өзү мындай глобализацияга кетип атабыз. Келечекте өзү кийин барып бизде чек аралар болбош керек. Темир мындай заборлор же проволокалар болбош керек да. Ошону жок кылыш үчүн талаш тартыштарды. Ошо чек араны такташ керек. Ооба, кече 50 гектар, 20 гектар боюнча спорлор болуп калды. Бирок бир эле ушу Кемпироватта эле болуп калды спор. Ошол жерде барып, мына 50 гектар эмес, 20 гектарга чейин мен чечкенге аракет жасайын деген сөздү айтты. Эл да ошого ыраазы болду да. Эгерде биз чек араны чечип алсак, ошол жерлер бизде такталгандан кийин ошол жерде бизде тынчтык болот. Биздин карым катнаш болот. Биздин экономика, социалдык абал жакшыртат. Сиздер биз аракет кылыш керекпиз. 38 миллион калкы бар Өзбекстанга биз өзүбүз товарыбызды, этибизди, жана башка азык-түлүктүн буюмдарыбызды, продукцияларды бергенге аракет кылыш керекпиз. Ошол жерде Өзбекстандын элин аркылуу ошол базарга кирип, ошол жердин экономиканы, өзүнүн экономикасын көтөрүп байыш керекпиз да. Ошон үчүн чек араны тез арада бекемдеш керек. Кийин аны Тажикстан менен бекемдеш керек. Ошон үчүн чек ара маселеси бул оор маселе. Өтө мындай оор маселе. Ошон үчүн бул маселени оор болсо дагы, талаш тартыш болсо дагы, ким
айтпасын да ошо алдыга көздөп басып кете беришет. Ошол кыргыздын жерлери башка өлкөгө өтүп кетсе дагыбы? Кандай кыргыздын? Ошол Кемпир-Абад маселеси боюнча мисалы Кемпир-Абад суу Эми сактагычын алды кыргыз СССРдин картасы боюнча кыргыздын жери деп айтылып атпайбы? Уксаңыз силер мындай жакшы уксаңыз 30 жыл эмес, совет доорунда 4400 гектар биздин жерибиз суунун астында калып кеткен. 4100 гектарды бизге берген. Нокенден, өзгөндөн, башка жерлерден Өзбекстан бизге берген. 300 гектар жерди калды. Мына барып 300 гектардын жеринин ордуна 1000 гектар жерди алды. 700 гектар ашық жалытат. Бул жерде 20 гектар жерди тосуп алган, ал жер спорный жер. Ал кыргыздыкы да эмес, өзбектики эмес, спорный жер болгон. Ушул 300 гектар ордуна 1000 гектар жерди алат. Азыр ушул 20 гектар, 30 гектар жерди талаш болуп атат, спор болуп атат да. Эми элестетиңиз, биз 700 гектар жерди биз мындай ашыкча алып атабыз. Ошону эч ким уккусу келбей атат. Түшүнөсүз да? Бу бир. Экинчи, мурда 908 горизонтальда 5137 гектар жер суу каптачы. Бүгүнкү күндө 900 горизонтальга жетти, 4400 гектарга суу каптайт. Калган ошо 5137 гектарга айырмасын карасак 1137 гектар болот. 1137 гектарды мына ушул колдонот элдер. Ошо интернет маалыматтардын булактарында бар, ушул баарын окуш керек, туура окуш керек. Бул жерде 1 метр тиги жакы, бул жерден бизде 700 гектар Өзбекстан кеткен жок да. Биз ушул жерден жалпысынан эгерде жалпы Кыргызстанды карасак, биз ушу 300 гектардын ордуна 700 гектарды алып атпайбызбы? Ачыкча. Бул чегара маселесине дагы кийин кененирээк токтосок, мына биздин көрөрмандарыбыздан дагы көптөгөн суроолор келип атат. Анын ичинде мына Айсулуу деген көрөрманыбыз аймактарды өнүктүрүү үчүн кандай аракеттер жасалышы керек дейт. Кыскача айтып койсоңуз. Аймактарды өнүктүрүү үчүн биз ушу шаарларыбыз бар, 20 шаарыбыз бар. 20 шаарды урбанизация жасаш керек. Урбанизация деген түшүнөсүңөр, урбанизация деген ушул шаарларды өркүндөтүш керек. Ал жерде университеттер болуш керек, ал жерде заманбап больницалар болуш керек, ал жерде мектептер болуш керек, көп кабаттуу үйлөр болуш керек. Ал жерде бүт мындай шаарларды уюштуруу маселени ушуну караш керек. Ошондо аймактар жайындагы райондор ушул жерде өнүгөт да. Кыскача. Капаров Рашидбек дейт, дарысы түгөн бөптүрбү сурап кой, тынбай дары ичип жүрчү эле, бирок Ош Жалал Абад Баткен облусунун ун падышасы дейт. Дары маселеси тиги Атамбаевден калса керек да. Сиз ошол Атамбаев сиздин устатыңыз беле, ким эле ошол дары маселеси эмнеден улам чыкты эле? Эми азыр бүгүнкү күндө Атамбаев ооруп атат деп угуп атам. Азыр медициналык экспертиза дайындаптыр. Биринчиден кандай аракеттер ошо ден соолугуна байланыштуу болсо, ошонун баарын шыпасын берсин. Экинчиден, мен мындай айтып коеюн, ушул ким кайсы жигитке, бул дагы баягы жөн эле жазып аткан жигит. Ушул кезди айтып берейин мен сиздерге. Ушул кез тарыхта биринчи жолу Атамбаев Алмаз Шаршенович өзүнүн ыктыяры менен президенттиктен кетип, жаңы президентке берип аткан, өзүнүн орун берип аткан учур боюнча коопсуздук кеңеши ушул учур. Кетип аткан адамга дайыма жылуу сөздөр айтылат. Мен ушундай айттым. Сиз иштедиңиз, жакшы жумуштар болду, кемчиликтер да болду, бирок сиз ушул өзүңүз ыктыяр менен кетип атканыңыз үчүн биз сиздерге ушу тарыхта каласыз деп жакшы жылуу сөздөрдү айттык. 6 жылдын ичинде бир дагы ага кызмат сурап же мага бир артыкчылыктарды кылып бер деп мен сураган жокмун. Андан тескери мен Ош шаарында мэр болуп аткан Мырзахматов ошондо ал
куугунтукка учурап ушунда колдоп барып, ал мен чогуу жүрдүм. Ушунда Атамбаев мага капа болду. Кийин мына конституцияны өзгөртөм деп атканда биз Атамекен фракция менен Текебаев менен чогуу ушул конституцияга каршы чыктык. Бирок ушул киши айрына кетип атканда жылуу сөздөрдү айттык. Бул мен дагы бүгүнкү күндө деле айтам. Тарыхта калды, жакшы жаман президент болду. Ошон үчүн ушул сөздү мен аягына чейин айтам, айтып келем, айта берем. Бирок эми сиз кетип аткан эмес, келип аткан президенттерге деле жылуу сөздөрдү аябай эле айтып келатасыз да. Мына Сооронбай Жээнбековду колдодуңуз, Садыр Жапаровду мына жакында колдоп, конституцияны колдоп бердиңиз. Жанар Акаев экөөңүздүн ортосунда палатада кайым айтышуу да болду, сизди жагалданып атат дегендей сөздөр айтылып кетти. Ушул боюнча эмне деп ойлойсуз? Сиз сыяктуу мындай көрүнүктүү партиянын лидерлери, саясатчылар ушул өлкөнүн башчыларына дайым сын айтып туруш керекпи же колдоп эле туруш керекпи? Эми ар бир саясатчынын өзүнүн позициясы бар. Сооронбай Жээнбековду кайсы жерде мен колдоптун? Айтыңызчы сиз. Кайсы жерде мен колдоп, ага публичный тиги айтканын кайсы жерде мен айттым? Айтыңызчы. Айта албайсыз. Айта албайсыз, анткени факт жок сизде. Экинчи, 80% эл берген добушун президенттик башкаруу болсун деп 80%ды добуш берген элди урматтайбызбы же 3%ке жетпеген Атамекен фракцияда партиядан чыккан ушул 3%-ти партиясын колдойбузбу? Бул бир. Экинчи, эгерде 80% эл өзүнүн добушун берип, конституцияны өзгөрт десе, эмне үчүн биз 80%га добушуна биз баш ийбеш керекпиз? Айтыңызчы. Сиз мисалы үйдө отурсаңыз, сиздин бала чакаңыз бар. Эгер сиз көпчүлүк сиз чечсеңиз, ушу үйдө ушундай тартип болсун, анан бирөө чыгып, 10 адамдын ичинен бирөө чыгып сизге баш ийбей турса, сиз деле айтасыз, көпчүлүккө баш ийбейсиңби? Ошон үчүн бул жерде мындай жылуу сөздөр тигиндей мындай, бул жерде мамлекет деген бар. Мына мамлекет деген, мен айтып коеюн, мамлекет деген биздин өтө коркунуч абалда. Мына 30 жылдан бери популисттерди уга берип, бүгүнкү күндө мына ушул акыбалга келдик. Мен мисалы 30 жылдын ичинде мен завод фабрикаларды курдум. Мен жумуш орундарды түздүм. Мен кадрларды өстүрдүм. Мен 100ге жакын адамдарды чет мамлекеттерге окуганга жөнөттүм. 100ге жакын балдарды колунда жок мындай начар тиричилиги, аларга контрагын төлөп берип 100 баланы окуттум. Бала бакчаны жасадык. Жүрөк кан тамыр 35 000 адамдын жүрөк кан тамыр ооруларын аныктап берип, аларга диагноз кылып бердик. Канча 200 000ге жакын гектар жерди иштетип бердик. МТС тракторларды кылып. Бишкек шаарында 200 000ге жакын адамдарга жарык шаар кылып бердик. Мына ушунун баардыгы бизде жыйынтыктары бар да. Анан кийин бул жерде биз мамлекетти сактайбызбы же ушу популисттер менен жүрө беребизби? Мен баягы жогоруда айтып кетпедимби? Жыйынтыксыз боштук болуп калдык. Баары ла сөз сүйлөйт, эч нерсе жок. Бүт баягы жалган, бүт баягы ушу жалган сөзүнө ишенип, элди ушу ооп кетти. Биз мамлекет курабызбы? Биз аскерди курабызбы? Биз жогорку деңгээлдеги экономиканы курабызбы? Биздин өсүп аткан балабыздын билими деңгээли жогору болобу? Же биздин ата энебиздин ден соолугу бекем болобу? Ушуну ойлойбузбу? Или баягы популисттин сөзүнө ишенип кете беребизби? Мына ушул менин жоопторум. Тынчтык Алтымышев деген журналист иним жазып атат. Бакыт Эргешевич, парламенттик башкаруу сизге энеси менен жаккан жок. Сиз ушул система аркылуу сиздин партияңыз парламентке өтүп келбеди беле, ушул аркылуу сиз көтөрүлбөдүңүз беле дейт да. Анан бир мандаттуу округтан Сузак боюнча эми шайланып келүүгө шансыңыз барбы? Мен эки суроого жооп берип коеюн. Чынында 2010-жылы биз парламенттик башкаруу келгенде мен идеалдуу парламент башкаруу келет
болот деп ойлогом. Кандай болот? Биз программанын негизине келебиз. Эгерде бир партия 65 мандат алса, анда ушул программаны аткарыш үчүн бийликке келет. Өзү партия ушу премьер-министр дайындайт дагы. Ошондон кийин биз мындай парламент башкарып өтүп кетебиз деген ойдо болчумун да. Мен да ушул ойдо болчумун, ушул биз партия программа менен келип, программа ишке ашырганга бизде мүмкүнчүлүк болот. Ушунда партия бийликке келет деп премьер-министр болот деген ойдо болчу. Бирок менталитет жараша, анан кийин конституциянын кемчилигинде бир норма болуп калды. Ошол негизинде парламент башкарууга биз толук тыштык өтө албай калдык. Не үчүн дегенде партиялар элдин добушу менен келет дагы, фракция болуп айланат дагы, анан кийин коалиция түзгөндө президенттин укугунда мандат берүү, коалицияны түзүү боюнча мандат берүү президенттин колунда болуп калды. Мына ошол президент ошол мандатты мына СДПКга берип атты. Мына сен коалицияны түз. Коалиция ыдырайт, экинчи коалиция да түзүп кайра эле СДПКга берди. Экинчиси коалиция ыдырады, үчүнчү да коалицияга дагы СДПКга берди. Мына ушинтип биз эмне болдук? Кайра эле баягы президенттик башкаруудо эле болдук. Анан карасам, эми кийинки учурларда коалиция кирген фракциялар өзүнүн министрлерин, өзүнүн кадрларын дайындай албай калды. Анткени президент силер бербей эле болот, биз өзү чечебиз деп коалиция жөн эле мындай формалдуу түрдө эле болуп калды. Ошон үчүн бир эле кайра эле президенттик башкаруу эле болуп калган көрүнүш болуп калды. Ошон үчүн мен ошол мезгилде 15-жылга чейин, 16 жылга чейин мен ойлоп аттым, парламент башкаруу кийин уже өтөбүз деп. Кийин 16 жылга конституция өзгөрүп атканда мен ошондо байкап калдым, биз парламент башкаруу эч качан өтө албайбыз. Биздин менталитетибиз дагы жараша биз ага өтө албайбыз деген жыйынтыкка чыктым да. Экинчи, парламенттик шайлоо азыр божомолдо азыр партия менен дагы жана одномандатный округ менен болот да. Ошон үчүн эмне үчүн одномандатный округдагы мен колдоп атам. Партиялык шайлоо аркылуу ушу партия шайлоого барганга укуктары болот да. Анткени эгерде ким партия менен баргысы келбесе шайлоого, анда одномандатный округ менен барсын. Бул жерде биз анын мүмкүнчүлүктөрүн чектебеш керекпиз. Эгерде партия менен округ менен барбайм десе, анда партия менен барсын. Өзүнө ылайыктуу программасы жараша партия менен барганга биз укук бериш керекпиз да. Анткени ар кандай сөздөр болуп атты да. Сөз болуп атты. Эмне үчүн сиздер менин укуктарымды чектеп атасыз? Мен бул партияга баргым келбейт, бул партияга баргым келбейт, бул партияга баргым келбейт, бирок мен жогорку кеңештин депутаттыгына баргым келип атат. Силер эмне үчүн менин укугумду чектеп атасыңар? Ошон үчүн бул одномандатный округда болуш керек. Кийинки маселе бул персонификация деген персонификация болот. Бул баягы депутат партияга добушка берет, жана кандидатка добуш берет. Бул жерде партиянын лидери бул жерде ким депутат болот деп чечпейт. Бул жерде ким канча добуш ала алса, мына ошондо борбор шайлоо комиссия эсептеп берет. Кимде рейтинги жогору болсо, ошол депутат болот деген норманы киргизип атышат азыр. Сиздин шансыңыз барбы ана сузактан өтүп келүүгө? Биз азыр негизинен партия менен барабыз деген ойдобуз. Округтан эмес, партия менен барганга. Акылай Маратовна деген журналист экен дагы. Партиянын саясий жарыштын алдында берген убадаларынын канчасы ишке ашырылды дейт. Комбайнын алып беребиз деген убадаларда бар эле, алар эмне болду? Биз убадалардын 50% ашык, 56-57% биз аткарып бердик. Эгерде тизмектеп бериле десе, тизмектеп беребиз. Мисалы, ушул эжеке бул жер менен иштебеген эжеке экен да. Жер менен иштебей, дыйканчылыкты билбеген эжеке ушул суроону берип атат. Бүгүнкү күндө ким жер менен иштейм десе, техниканы лизинг аркылуу алам десе, биз аны мыйзамдаштырып берип, жакшынакай банк, Айыл банк, РСК банк, башка банктар аркылуу лизингке ала турган шарттарды түзүп бердик.
эгерде сиздин баштапкы вкладка акчаңыз жок болсо, аны дагы чечип бердик. 10% баштапкы вклад бар. Эгерде сиз лизинг аркылуу алам десеңиз, анда ошо 10%-тин баштапкы вкладты банктагы кредит аркылуу бере турган болушту. Мына ошол жеңилдиктерди биз жасап бердик. Бирок ким жер менен иштебесе, ал билбейт ал нерсени. Ал билбейт да. А ким жер менен иштеген адамдар лизинг аркылуу техника, трактор, сокосун, комбайн, башка и проценттерин дагы азайтып бердик. Мына ошондой шарттарды түзүп бердик биз. Адилет Кулубеков дейт, Райым Матраимовдун сот аркылуу ошол абактан чыгарылуу ишине сиз кандай баа бересиз дейт да. Негизи эле ушул жанагы коррупцияга каршы күрөш, анан кийин кустурабыз деген аракеттер башталбады беле? Ошолор боюнча парламенттеги саясатчылардын ою кандай? Эми биз официалдуу органдардын маалыматына таяныш керекпиз. Биз саясатчыбыз. Официалдуу эмес маалыматтарга таянып, министр здравоохранения эмне болду азыр бүгүнкү күндө? Ошон үчүн биз саясатчы катары кечээги берген маалыматтар, УКМКнын маалыматтар таянып, ошол маалыматты биз деле ушу кабыл алдык. Бакыт Сакыбаев, жанагы кустурабыз деп көптөгөн чиновниктерди камап, анан мамлекетке акча төлөп чыгарып жибергендиги жөнүндө эмне деп ойлойсуз? Эми азыркы көп мыйзамды билбейт да. Ошол азыр жаңы бизден процедураларда, уголовно-процессуальный кодексте, эгерде ушу күнөөлүү адам мойнуна алып акчасын төлөгөн болсо, ал ушу жерде норма жазылып турат да. Ошол мыйзамды көбү билбейт жатат да. Кустургандан кийин 50 миллион, 100 миллион төлөп атпайбы? Ошондон кийин ал шарт болот. Анткени ал келишим түзөт. Мен тергөө менен кызматташууга даярмын деп. Ошондо тергөө ага кепилдик берет, сен бошто жүрөсүң депчи. Бул мыйзам чеги. А мен дагы кошумчалап айтып коеюн. Бир эле азыр мына көрүп атабыз. Абдан көп чиновниктер бүгүнкү күндө. Абдан көп, Ибрагим. Абдан көп. Мына мен байкашым көбүнчө чиновниктер бар, бир дагы бизнесте жүрбөгөн эмес. Бизнеси жок. Бирок анын кызы, 19-20 жаштагы кызы Lexus 570 тебет, айдайт. Мына ошо чиновниктерди кармаш керек дагы. Дагы чиновниктер толтура. Бир дагы бизнесте жүрбөгөн, же үй бүлөсү бизнесте жүрбөгөн, бизнеси жок адамдарда Хан Сарайлары бар. Мына мен өзүм бизнесте жүргөм, өндүрүштө жүргөм. Ошо 95-жылдан баштап өндүрүштө иштеп, жерди иштетип, өндүрүштө иштеп, канча деген жумуштарды аткардык. Биз бүгүн ушу чиновниктерге окшоп жашай албай атабыз бүгүн. Ачык айтканда. Бирок салык төлөп атабыз. Салык төлөп атышат компаниялар. Анын ичинде ушул саясий жүйөлөр менен дагы камалгандардын тегерегинде дагы мындай коом көңүлүн буруп турат. Мына Атамбаев дагы деле камакта. Текебаев болсо акталып чыкты жакында. Булар тууралуу оюңуз кандай? Текебаев боюнча мен башында эле ишенген эмесмин. Мен ошол парламентте да биз сүйлөгөнбүз Текебаев жөнүндө. Ошондо теги Маевский боюнчачы. Ошондо мен так даана Текебаев тарап болуп эле мен парламентте сүйлөгөн сөзүм бар. Ошон үчүн мен туура чечим болду деп эсептейм. Атамбаев да чыгыш керекпи? Атамбаев эми ал жерде Кой Таш событиясында ал жерде бир өлүм бар. Өлүм бар. Ал жерде мен аны айта албайм. Батукаев боюнча мен бир нерсени сиздерге айтып коеюн. Биз секретный материал бизде как лидер фракция окуткан. Биз ошондо мен көргөнмүн, чындыгында ошондо Атамбаев президент Путинге жазган катты мен көргөм, окуганмын. Ал жерде ушу Батукаевди кайра кайтарганга кат жолдогон, мен аны ишти окугам. Бирок калгандарын мен айта албайм ал жерде. Бирок мында жалпы мазмунусу ушунда жазылган да. Ошон үчүн бул жерден бул азыр тергөө чечет, сот чечет да. Негизи ушул жашы өтүп калган Кыргызстанды 5-6 жылдан ашуун башкарган мамлекеттик ишмерди камакта кармоо туурабы же үй камагы эле жетиштүү болмокпу? Эми эгерде
эгерде кандай болсо да 6 жыл президент болду, үй камагына чыкса жакшы болмок. Бул мен сөзүм. Эгерде ушул бийликтегилер укса, эгерде ушул туура көрсө, мына ороз айында турабыз, ушу үй камагына чыгарса, мен туура болмок деп эсептейм. Анан кийин бизде мындай карасак, мына биринчи президентибиз Россияда жүрөт, экинчи президент Беларусияда жүрөт, үчүнчү президент түрмөдө отурат, төртүнчү президент мындай кетиришип ал жерде жүрөт. Кандай болсо дагы кичине мындай гуманность болуш керек деген ойдомун да. Бакыт Сакыбаев дейт, Бабанов менен азыр мамилеңиз кандай? Бабанов менен мамиле бүгүнкү күндө эгерде учурашып калсак учурашабыз, бүгүн эч кандай саясий кызматтар жок. 5-октябрдагы ушул окуяларга себепкер болгон партиялардын бирин жетектеген сиздин партиялашыңыз, мурдагы партиялашыңыз Мирлан Бакиров ушул Мекенин Кыргызстан партиясын жетектеди эле. Анан ал жакында мына жанагы мамлекеттик мүлк фондуна жетектөө болуп дайындалганда көп пикирлер айтылды да. Бул ушундай мындай кадрдык саясат туурабы дегендей да. Сиз ошол мурдагы партиялашыңыз жөнүндө, жаңы кызматка дайындалгандыгы жөнүндө сиздин позицияңыз кандай азыркы учурда? Азыр аны сөз айтсам туура эмес болуп калат деген ойдомун да. Аны эл өзү баа берет, эл өзү аны байкап атат, эл өзү ой пикирлерин жазып атат, аны ушул өзү эл чечет да, баасы боюнча. Дагы мынакей Нурбек Рыскулов азыркы депутаттардын 90% мындай коркот дейт да. Себеби алардын арты таза эмес дейт да. Азыркы ошол парламент чынында эле бир бийликтин туура эмес кемчиликтерин айтып турууга дарамети жетиштүү деп ойлойсузбу, же андай эмеспи? Бүтүндөй мен парламент депутаттарынын баардыгына мен баа бере албайм. Ар бир депутат эл аркылуу шайланып келген, анын өзүндө эли бар. Ким корксо коркот, ким коркпосо коркпойт. Негизинен парламентте сындар айтылып атат. Балким анын айтылган сындарды угулбай атабы, же уккусу келбей атабы. Бирок негизин дагы башына айтып коеюн сиздерге. Башына калай калп. Бүгүнкү күндө биздин миграция жүргөн канча адамыбыз бар? 1 миллиондон 1,5 миллионго барып калды, 2 миллионго барып калды деген ойдомун да. Бүгүнкү күндө биз чыр чатак менен жүрөбүзбү, же биз башкандык менен жүрөбүзбү? Мына Өзбекстан мамлекетинде бүгүнкү смартфон телефондорду жыйнап атышат. Президент айтпады, мен Өзбекстанга барганда уялдым деп. Тажикстан мамлекети бүгүнкү күндө бюджети бизден өтүп кетти. Бүгүнкү күндө мына Россия мамлекети биз аскер жагынан эң күчтүү мамлекет деп анын идеологиясы болуп атат. Казакстан мамлекети айтат, биз 2050 жылга биз 50 мамлекеттин катарына киребиз, эң өнүккөн мамлекетке. Өзбекстан мамлекети биз экспорттон боюнча биз номер 1 болобуз. Бүт бизден чыккан товарларыбыз Америкага, Африкага, Азияга, Японияга ушу биздин мамлекет товарларыбыз барат деген мына ушундай идеология менен жашап атышат. Бүгүнкү күндө бизде мына 30 жылдан бери популисттерди угуп берип демократия деп. Бизде эң жакшы, бизде биз эмнеге байбыз, биз эркиндикке байбыз биз. Биз каалаган сүйлөйбүз, каалаганча уктайбыз. Каласаң иштебейбиз, каласаң жүрөбүз да, эркиндикке байбыз. Бирок биздин бүгүнкү күндө кайсы идеологиябыз бар? Идеология дебесем дагы кайсы максатыбыз бар бүгүнкү? Ар бир үй бүлөдө да максат болот да. Анан кийин мен эле тиги сындабадың, тиги кылбадың, бул кылбадың деп эле анан кийин ооба айтыш керек, полемика болуш керек, сөз жок, аны айтылыш керек. Биз мына 2 жолу биз отставкага кетирдик, премьер-министр өзгөрдү.
айтпачы. Сапарды Исаковду кетиргенбиз, дагы бир тиги примерди кетиргенбиз. Өзгөрдү бир нерсе. Өзгөргөн жок да. Кайра эле популисттин сөздөрүнө ишенип келатабыз. Ушул сыяктуу суроолор аябай эле көп берилип атат. Лунара Байышева, сиз Атамбаев убагында курч саясатчы элеңиз, кийин сындыңыз. Азыр бардык беспределге көз жумуп келесиз. Бул чынында эле саясий токтоолук эмнеден улам пайда болот сиздин оюңузча? Мен сынган жокмун. Мына өзү деле айтып кетти Атамбаев кезинде. Биринчиден эл туура тандаш керек. Тандоосун. 2017 жылы эгерде элдер туура тандаганда бүгүнкү күндө балким башкача жашоо болмок. Мына мен ушуну айткым келет. Эл өзү коркуп, эл өзү акчага алданып, эл өзү туура чечим чыгарбай, мына бүгүнкү күндө айтып атышат, сиз учукпай калдыңыз. Мен учуккан жерим жок, мен айтып атам, мен жазып атам. Бирок биз байкап атабыз да, азыр мына жаңы конституция кирди. Мен оюм боюнча жаңы конституция киргенде конституция деп атышат. Конституция. Бирок тартип болуш керек да. Мыйзам чегинде тартип болуш керек да. Болду да. Мыйзам чегинде тартип болуш керек. Азыркы учурда парламентке көп укуктар берилип атат. Мурда эгерде конституция жазылган, оор кылмыштын эгерде жасаса депутат, анда ушул камакка алынат деген жазылган. Оор кылмышты коррупция же оор кылмышты кылып жасап коюп каматпайбы? Азыркы жаңы конституцияда толук неприкосновенность болду. Оор кылмыш деген сөз жок азыр. Азыр депутатты эч ким тие албайт. Жаңы конституция негизинде эгерде ошол депутат мезгилинде оор кылмыш жасабаса эле, мурдагы өткөн тиги 10 жыл, 20 жыл жасаган жумуштарын эч ким иш козголбойт да. Мына ошол жерде бул бир, экинчи депутат өкмөттү ар бир өкмөттүн мүчөсүн отставкага кетире алат. Мүмкүнчүлүктөр. Таалай Кадыров дейт, Бакыт Эргешевич алдыдагы журналистти башка бир чабыңызчы дейт. Негизи ушу сизди колдогон аябай көп пикирлер келип атат, эми аларды окубай эле коелу. Жок, окубай эле, сиз сындарды айтканда окуй бериңиз. Анан кийин дагы бир окурманыбыздан келип атат, ошол жана МТС боюнча иш аракеттериңиздер эмне болуп жыйынтыкталды деп атат да. Жыйынтыгы абдан сонун чыгып атат. Эгерде сиз МТС ачам десеңиз, бүгүнкү күндө эки шартты ачса болот. Эгерде сиз айыл жергесинде жашап аткан болсоңуз, айыл өкмөт, муниципалдык мекеме МТС ача алат. Бүгүн аны мыйзамдаштырып бердик токтом негизинде. Ошол айыл өкмөт, ошол муниципалдык мекеме банктан лизинг аркылуу техника ала алат. Мурда андай жок эле, биз ошол шарт түзүп бердик. Мурда айыл өкмөт ала албайт эле. Муниципалдык мекеме ачкандан кийин ошол муниципалдык мекеме МТС мекеме ала алат. Бул бир. Экинчиси, жеке менчик МТС ачканга дагы шарт түзүп бердик. Салыктан да бошотуп бердик. Эгерде сен МТС ачсаң, ошол мурдагыдай эле жер менен иштеген шартта эле НДС жана башка салыктар төлөбөйт. Кызматын жасай берет дагы, биз ошол жагынан салыктарды баарын төлөп бердик. Бошотуп бердик. Кийинки маселе, бүгүнкү күндө 200-ге жакын МТС ачылды. Эгерде ким кызыктар болсо, ошол ачылган МТСтерге барып көрүп келсе болот. Бул Ысык көлдө дагы ачылды, Таласта дагы ачылды, Чүйдө дагы ачылды, Жалал Абад, Ош областтарында ачылган МТСтер бар. Улан Макелеев азык-түлүк боюнча качан арзандайт же биягы кандай болот? Карапайым эл кыйналып кетти. Бул жерде кум шекерге, майга, ошол азык-түлүккө баасы көтөрүлгөн бул чын. Анткени биздин курстун баасы көтөрүлүп, нефтин баасы көтөрүлгөндө ошого байланыштуу көтөрүлүп кеткени бул ачык айкын. Бирок бир нерсени мен байкадым, өкмөттүн туура эмес кылган кадамы бул
Матрезервке 3000 тонна май, анан кийин 5000 тонна шекер алып келебиз. Мына ушу менен ал көлөм менен бааны түшүрө албайт. Ал көлөм менен бааны түшүрө албайт. Алар башкача тескери фискалдык жагынан жардам бериш керек эле. Ким ушу күм шекер алып келсе, ким май алып келсе, ким тиги алып келсе, биз ушу НДСтенби же салыктардан бошотуп беребиз убактылуу. Ушул мезгилде сиздер бизге тиги бааларды түшүрүп бергиле деп ушундай келишим түзүш керек эле. Азыр ушул көлөм менен ал 1 айга жетпеген эле көлөм ал. Ошон үчүн ушул фискалдык жагынан иштерди жасаш керек эле. Бек Мансуров, Бакыт мырза, алдыдагы шайлоо таза болот деп ишенесизби? Кече шаарлардын шайлоосу ыплас өттү. Мен ушул жакшы суроо деп эсептейм. Бишкек шаарынын шайлоосунда мен ойлойм бүтүндөй шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарыш керек. Бүтүндөй жокко чыгарыш керек. Анткени башка шаарларга караганда биз 17 шаарда катыштык, 14 шаарда өттүк биз. Башка шаарлар биз мына Ош менен Бишкек шаарда катышкан эмеспиз. Бизде башка шаарларда андай болгон жок. Доор сатып алуу деген болгон жок. Бишкекте эбегейс мындай өлчөмдө доор сатып алуу деген норма тиги болду окуялар. Ошон үчүн толук эгерде ошол доор сатып алуу болду деп Борбор шайлоо комиссия толук Бишкек шаарынын жыйынтыгын жокко чыгарса, анда кийинки күзгөдөгү шайлоо таза өтөт деп ишенем. Мирбек Маматкасым, Атамбаевдин урушканын дары дедиңиз эле, Садырдын уу коргошуну дарыбы же дары эмеспи? Мен муну жогоруда айтып кетпедим. Бул эми элдик медицинада колдонуп келген, илгерки биздин ата бабаларыбыз колдонуп келген. Мына мен ачык айтып коеюн. Мен да атам элдик медицина аркылуу, бирок анын өз системасы бар. Аны этият болуш керек. Ошо колдонгон учурлар болгон экен илгери. Бирок медициналык илимий жактан бул клиникалык изилдөөдөн кийин анан кийин мындай жарыкка чыгыш керек деген ойдомун. Беку миллион дейт. Оштогу Орто Азия гостиницасы сизге тиешелүүбү? Кайсы жылы сатып алгансыз? Ал гостиница мындай, ал гостиница илгери Союздан калып кеткен имарат болчу. Турбалары, отоплениясы, чатыры тешилип жок болуп кеткен имарат болчу. Ушу имаратты оңдоп, жакшынакай 2012 же 2013 жылы Ош шаарынын юбилейи болуп аткан. Ошондо Ош шаарынын мэри ушуна суранган, ушундай жакшынакай коноктор келет. Ушундай бир гостиница кылып бербейсизби дегенде, биз ушу имаратты, Союздан калып кеткен имаратты, ал эчнеге жарабаган имаратты биз жакшынакай кылып берип, мына бүгүнкү күндө Ош шаарга кызмат кылып атат. Урматтуу Facebook колдонуучулары, биздин убактыбыз соңуна чыгып калды, бирок суроолор абдан көп болуп аткандыгына байланыштуу сиз макул болсоңуз бир 5-6 суроону дагы берип койсок. Мени. Айжигит Матраимов, Аскар Акаевдин Кыргызстанга келүүсүнө көз карашыңыз кандай? Мен көз карашым Аскар Акаев келиш керек. Эгерде сот жагынан маселе болсо, сот аркылуу териштирүү болуп, өзүн актаса акталсын, эгер күнөөсү күнөөлүү болуп табылсын, бирок келгенге мен макулмун. Бакыт Сакыбаев, президент болом деген амбицияңыз күчтүү эле бир учурда. Азыр ошол кубатыңыз ордунда элеби же тажадыңызбы? Президент болуш, кандидат болуп биз көп нерсени байкадык. Ушул учурларда мен буну суроого кеңирээк токтолуп кетейинчи. Ушул учурларда биз мындай күчтүү саясатчылар менен биригип, Адахан Кимсабаевич менен, Камчыбек Кыдыршаевич менен, Акматбек Келдебекович менен, Өмүрбек Токтогулович менен, ушул кезде Өмүрбек Чиркеевич Тикебаев менен көп мындай күчтүү саясатчылар менен мен чындыгында ошондо мамиле болуп, сүйлөшүп, акылдашып жүргөн мезгил болчу да. Ал ушул кишилерден көп нерсени үйрөндүм. Көп нерсени насааттарды алдым. Ушул кишилерден көз карашы, алда көздө кандай ойлору бар экен, мамлекетчил адамдар экен мен байкадым. Ачык айтканда.
ушундай айтканда мен алардан көп нерсе мындай тажрыйба топтодум деп айта алам да. Мен эч зыян көрбөдүм алардан. Ошон үчүн президенттик кызмат бул жөн эле кызмат эмес, бул чоң жоопкерчилик. Бул чоң жоопкерчилик. Анткени ал жерде сен тышкы саясатты дагы бир калыпта алып кетиш керек, ички саясатты дагы алып кетиш керек бир калыпта. Коопсуздукту, чек ара маселеси, экономикалык абал, социалдык абал, сенин элиңдин билими, ден соолугу, жүргөнү, көчөлөрү, базардагы азык түлүктүн баалары, мына ушунун баардыгын терең түшүнгөн адам келиш керек деген ойдомун да. Ошонун баарын терең түшүнүп, кайсы кадамдар менен кетебиз, кайсы биринчи кадамың 1 жылда, экинчи кадамың 5 жылда эмне болот, 10 жылда эмне болот деген мына ошол кадам программа менен кетиш керек. План программа түзүп, план программа аткарылышы, кантип эмне жыйынтыктар чыгышы, ошол жыйынтыктардан эмнени күтөбүз биз. Мына ошо окшогон көп маселе абдан көп да ошол жерде. Ошон үчүн бул жерде президенттик жөн эле келип алып отуруш эмес. Ал жерде иштеш керек, түнү күнү иштеш керек. Ар бир чаткалда болобу, же ат башыда болобу, же жетөбүздө болобу, ошол жерде жашап аткан элин эмне көйгөйү бар экен. Бүгүнкү күндө ошол эгерде ден соолугуна байланыштуу бүгүнкү күндө тез жардам канча мүнөттө бара алат? Эгерде биздин көчөдө жолдо авария болуп аткан, автокырсык болуп аткан биздин МЧСтин кызматкери канча мүнөттө бара алат тез жардам бергенге? Бүгүнкү күндө биздин глобализация учурубузда биздин балдарыбыздын билими бүгүнкү жараша 11-класс бүтүп атканда ошол ой жүгүртүүсү, креативдүү ой жүгүртүүсү боло алабы, боло албайбы? Өзүнүн оюн айта алабы, айта албайбы деген ошол нерселер дагы болуш керек да. Ушул президенттик кызматта отурган адамда. Мына ошо окшогон көп нерселер бар да. Ошон үчүн бул жерде биринчиден не только амбиция, бул жерде экинчиден дагы өзүңдөн күчүң, өзүң дарыметиң, өзүң билимиң, өзүң тажрыйбаң, ошонун баардыгы бул мезгил менен келет экен деген ойдомун. 2017 жылдагы президенттик шайлоодо сиз Өмүрбек Бабановду колдогонсуз. 2021 мына соңку президенттик шайлоодо ким ушул дарамети боюнча, жанагы сиз айткан дарамети боюнча президенттикке татыктуу эле? Ушул эң мындай алдыңкы күчтүү саясатчылар. 21 жылда дейсизби? Ооба, мына соңку шайлоодо. Соңку президенттик шайлоо мына жакында эле болгон. Садыр Жапаровбу же болбосо Адахам Адумаровбу? Мен экөөнү тең айткам. Мен анда акипристи бар. Ошол эки адамдын ортосунда күрөш болот. Ошо Садыр Жапаров менен Адахам Кинзанбаевдин ортосунда күрөш болот. Ошол экөө ал кезде талапкерлер болгон. Бирок мен оюм боюнча башка талапкерлер эмес, ошол кездеги талапкер эмес адамдар, алар дагы татыктуу президенттикке татыктуу адамдар да бар деп эсептейм. Курсанбек Каныбеков, Бакыт Төрөбаев мурда чын эле духу бар болчу, азыр кошоматчыга айланды дейт. Эми кошоматчы деп эгерде мен кызмат алсам, эгерде мен барып бир өзүмө бир жакшы ыңгайлуу шарттар түзүп алсам, анда айтсаңар болот анда. Башкаларды көрүп атабызго, кызматын алып атышат, комиссиянын төрагасы болуп атышат, жана башка болуп атышат да. Тагайбек Маматаев, сиз Каракулжа районуна шайлоо мезгилинде келип, районго ГЭС курам дедиңиз эле, эмне болду? Ал жерде мен айткан эмес, мен ГЭС курабыз деп. Ал жерде биздин кандидат бар болчу, Сабыр Байке деген. Ошол киши ошол Каракулжадан болот. Ошол киши ошол жыйналышта ушу ГЭС курам деп айткан. Мен ошондо айткам, бул жерде ГЭС курганга мүмкүнчүлүк жок, акчаңыз жетпейт деп мен ошондо өзүнө деле айткам. Бирок биз Капчыгай жергесине барып жерди көргөнбүз. Чынында ал жерде жакшы, ыңгайлуу, ГЭСке курганга ыңгайлуу шарт экен. Ошол жерден айылдан биз жогору чыгып, ал жерде мен көрүп келгем. Ал жеке менчик акчасына кура албайт ал жерде. Бул жерде мамлекет деңгээлинде куруш керек. Бүгүнкү күндө ачык айтканда, бүгүнкү күндө дүйнө боюнча мындай потепление болуп атат да. Экологиябыз, жылуулук учурлар келип атпайбы? Кыргызстанда эгерде
8400 мөңгө болсо ошонун 2000 мөңгүсү эрип кетти. Бизде суу тартыштык болот. Ошон үчүн ГЭС куруу боюнча бул биринчи кезекте Камбар-Ата 1 ГЭСти биз куруш керекпиз. Камбар-Ата 1ди биз ГЭС куруп алсак, ошондо Токтогул ГЭСибиз, Токтогул суу сактагыч, суу топтолуп, биз мындай суу проблема чыга алабыз. Анткени бара бизде суу азая берет. Мен айтып атпайбы, мына бизде ООНдун отчетунда мен окуп чыктым, ООНдун Бириккен Улуттар уюмунун отчетунда 2025 жылы бизде таза суу боюнча да проблема болот. И дарыядан аккан суудан да проблема болот деген коркунучтар бар деп отчеттун жазылып турат. Бул жерде ошо Бек деген көрөрманыбыз да суроо берип атат. Менде да суроо пайда болду. Эгер жаңы конституция күчүнө кирип, аткаруу бийлигинде бир өзгөрүүлөр болуп, сизди ошол өкмөткө жумушка чакырса, кызматка чакырса барасызбы? Жаңы ошо Садыр Жапаровдун командасында иштөөгө даярсызбы? Мындай айтып коеюн, мен барып өзүм кызмат сурап, мен бүгүнкү чейин мен сураган жокмун. Ачык айтып коеюн. 2017 жылы мен Бабанов Өмүрбек Токтогулович менен бириккенде мага эң чоң кызматтагы адамдар биринчи вице-премьер-министр же төрага кызматын сунуштаган. Ошондо мен бийликке барбай, мен ошондо Бабанов менен биригип, утабыз деп биригип, ошондо мен ушул кызматтан мен барган жокмун. Ошон үчүн мен барып өзүм сурайм деп, менде андай жок, менде барып мен сураганга. Менде андай жок. Эгерде мен бир шарттар менен барсам да. Маегиңизге рахмат. Биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Абдан көптөгөн суроолор келип атат. Эми муну сиздин ошол катчылыгыңыз жооп берет деп ойлойбуз. Саламатта калыңыз. Рахмат.